Кыргыз жергесинде Тайзетсюан жана Чигун деген чыгыш өнөрлөрү эл арасында кеңири жайылып бара жаткан кез. Бул өнөрдүн оор жүгүн аркалаган Кыргызстандагы чыгыш өнөрүнүн атасы Макен Исаков. 80-жылдардын ортосунда Советтер Союзунда жаңыдан гана тилчигип келаткан чыгыш өнөрлөрүн өткөрүүгө тыюу салынган эле. Ошого карабастан Макен Исаков бул өнөргө кызыккан жаштарды чогултуп, жер төлөөлөрдө жашыруун машыгууларды өткөрүп жүргөн. Комсомолдун Ош шаардык комитетинин алдында биринчи жолу ошондой эл аралык борбор түзгөнбүз. Каркыра деген ал мезгилде албетте каршылыктар көп болгон. Биринчи кезекте ошол укук коргоо органдары тарабынан алар ушул силер атайын топторду түзүп алыпсыңар, мына бул кармаш өнөрүн үйрөтүп жатыпсыңар, чатак чыгышы мүмкүн деген сыяктуу сөздөрдү айтып абдан каршы турушкан. Биз бирок ошондо жоопкерчиликти өзүбүзгө алып туруп, атайын регистрациядан өткөрүп, ошол машыккан жигиттердин баарын тандап алып, алардын көпчүлүгү ошо комсомолдук кызматкерлер болчу. Өзүбүздүн мүнөздөмөнү берип туруп тандап, анан бир топ жигиттерди биринчи ошо машыктырууну баштаганбыз. Макен Исаков кыргыз элинен чыккан таланттуу инсан. Тайзетсюан Чигун өнөрлөрүнүн гана устаты болбостон, ал адамгерчилиги жогору, ички дүйнөсү да байыган. Кыргыздын салтын, тарыхын жакшы билген, чыгыш философиясын абдан жакшы билген, өтө мындай адам, өтө улуу адам деп айтсак дагы болот. Чыгыш өнөрлөрү менен машыккан адамдардын ден соолугу чың болот. Сергек жүрөт, акылы тунук, көр дүйнөнүн гана артынан сая түшпөстөн, адам өзүндөгү тазалыкты, улуулукту биринчи орунга коюп калат. Биринчи кезекте адамдын ички дүйнөсүн тазартат. Деги эле ушул биздин борбор аркылуу машыккан жигиттердин эч кимиси дагы бүгүнкү күндө бир кылмыш дүйнөсүнө аралашкан, же болбосо кандайдыр бир терс эл арасында терс бир окуяларды жараткан адамдар жок. Тайзетсюан Кытай тилинен улуу чек деп которулат. Бул даос или менен бир негиз болуп эсептелет. Юань муштум деген түшүнүктү берет. Илгери бул аскер өнөрү болгон экен. Бул эң байыркы учурда Кытайда ушу өнөр пайда болгон, жоокердик өнөр. Ошол жоокердик өнөрдүн стилдеринин бири да. Эми уламышка кайрылсак, Жан Санфен деген бир монах жылаан менен канаттуу куштун кармашып атканын көрүп, канаттуу куш жылаанга кол салганда жылаан мындай жумшак, бирок ушундай бир ийкемдүүлүк менен кетип калып атканын көрүп, анан ошондон келип чыккан деген бир уламыш бар да. Жан Санфен эми бул баягы легендарный киши да, легендада айтылып жүргөн кишилер. Болгонбу, болбогонбу бул белгисиз. Бизге белгилүү ушу тарыхчылардын айтып келатканына караганда, бул бир 17-чи кылымдарда толугу менен калыптанып калган стиль болгон экен. Ошол Чен деген бир өзү уруунун, бир тукумдун жашаган жери болгон Чензяго деген кыштак. Ошо кыштакта жашаган ошол Чен тукумундагы адамдар ошо өзүнүн жашыруун сыры кылып, ушул мушташ өнөрүн өздөрү машыгып, биринен бирине өтүп, атадан балага, чоң атасынан небересине өтүп келген бул бир өзүнчө өнөр болгон да. Чигун Кытай тилинен которгондо адамды кыймылга келтирип турган энергияны билдирет. Бул универсалдуу космикалык энергия. Адам өзүндөгү энергияны сезип, аны андан ары өөрчүтүп жүрүп отурат. Чигун эмнеге колдонулат? Чигун бул медицина жагына колдонулат, адам ден соолугун чыңдашка. Чигун жоокердик өнөрлөргө колдонулат, жанагы машыгып аткан адамдардын соккуларынын күчүн көбөйтүшкө, же жанагы ошол сокку тийгенде дене ошону кандай ошого каршы тура ала тургандай кылып үйрөтө турган ушундай машыгуунун түрлөрү да. Биз дене тарбия менен машыкканда булчуңдардын күчүн колдонобуз, таш көтөрөбүз, чуркайбыз. Ал эми чигунда күч колдонулбайт. Көнүгүүлөр жумшак, жай жасалат. Кээде тынч туруп, ар кандай образдарды жаратып жаткандай элестетет. Сырттан караган кишиге чигун жасап аткан киши жөн эле мындай уктап аткандай сезилет. Чындыгында адам өз акылын тынчтандырып, нерв системасын бир жакшы жөнгө салганды үйрөнсө эле, көп эле адамдын оору сыркоолору өзү эле сакайып кетет эле да, айыгып. Анткени биздин денебизде болуп аткан процесстердин баардыгын адамдын борбордук нерв системасы башкарат. Анан адамдын аң сезими бар,
акылы бар. Ошол эки нерседен бизде акыл көп иштеп калган да, жана логика, логический ум деп коет орусча. Цигунда аң сезим иштейт. Адам өзүнүн денесин сезип, ар кандай денесинин зоналарына көңүлдү коюп, ошо жанагы ичтеги энергиянын жүрүшүнө таасир бергенди, ошого таасир бергенди үйрөнөт да. Ошону менен айырмаланат. Тайзи-цюань жана чигун менен машыккан устаттар 80 жаштан өтүп калса да, көзүнүн куштугун, жаштыгын, акыл эсинин тунуктугун сактап калышат. Тайзи-цюаньда машыккан кыйын устаттар жөнүндө мен бир эки эле мисал келтирип берейин. Мына Утунань деген устат болгон, улуу устат. Ал 9 жашында аябай катуу ооруп, ар кандай оорулар менен ооруй берген экен да, айыкпай эле. Ата энеси У Цзяньцзюань деген мастерге алып барып, баягы кишини 9 жашынан баштап одан аябай катуу машыккан. Ошо киши 102 жашында Кытайдын чемпионатына катышып, жекече аткарган көнүгүүлөр боюнча 1-орунга чыккан. 105 жашында каза болгон. Аялы да 100ден ашып жашаган, Лю Гуйжен деген аялы. Бул бир мисал. Менин окутуучум Фэнжичан деген устат, дүйнөгө одан таанымал киши, цигундун мастери, мына азыр 84кө чыкты. Ушу кезге чейин күндө азыр өзү балдар менен машыктырып өткөрбөй калды, ал киши эми 80ден ашкандайын. 81 жашында эле Японияга барып бир семинар өткөрүп келди ошо киши. Мына ушул эки мисалдан көрүнүп тургандай, Тайзи-цюань менен цигундун ден соолукка пайдасы аябай эле чоң. Чигун жасап жатканда адамдын рефлекстик ойготуучу чекиттерине таасир берилет. Бул биологиялык активдүү чекиттер. Аларды кытайлыктар меридиан чекиттери деп коюшат. Ошол меридиандардан кан жүгүрүп турат экен. Адамдын кан тамырларында кан кандай айланса, ошол эле сыяктуу меридиандардан да энергия ошондой айланат деп белгилешет кытайлыктар. Меридиандардагы чекиттерди басып, же ийне менен сайып, Кытайдын докторлору ошого таасир берип айыктырат, Кытайдын табыпчылыгында, медицинасында. Ошондой эле цигун көңүлдү ошол чекиттерге койсок, биз ошол эле энергиянын жанагындай айланышына абдан жакшы таасир берет экен. Ошондуктан цигун менен машыгып аткан учурда көңүл ошондой чекиттерге, зоналарга коюлат да. Чекиттерден тышкары дагы 3 борбор бар, дантян деп коет. Ошол жанагы жогорку дантян, ортоңку дантян, төмөнкү, ошол 3 дантянга да көңүл коюлуп, ошол жерге энергиялар топтоп иштейт да. Цигунду кээде ийнесиз рефлексотерапия деп атап коюшат. Акыл менен жасалган рефлексотерапия деп аталат. Дем алуу бардыгын башкарат деген индус элинде аксиома бар. Чынында эле дем алуунун адамдын ден соолугу үчүн мааниси зор. Чыгыш устаттарынын миңдеген жылдар бою топтолгон тажрыйбасында дем алуу жолдорун табууга эң аяр жана өтө билгичтик менен мамиле кылууга жетишкен. Анан адамдын акылы менен дем алуу байланыштуу экен да, жана башкарат дегендин дагы мааниси бар да. Ошон үчүн эгер биз дем алууну абдан жөнгө башкарганды үйрөнсөк, жөнгө салганды, биз акылыбызга да, өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө да таасир бере алабыз да. Эгер көп жылдар бою, ондогон жылдар, 20даган жылдар боюнча эгер машыксак биз дем алуу көнүгүүлөр менен, анда биз мүнөзүбүздү да өзгөртсөк болот деген түшүнүк бар да Кытайда. Индияда деле ошондой, жана Индиянын йогасында пранаяма деген көнүгүүлөр бар. Кытайдын даостордун, буддисттердин өзүнүн көнүгүүлөрүнүн түрлөрү бар. Эң эле жөнөкөй көнүгүүнүн түрү табигый дем алуу деген көнүгүү бар да. Демди кандай алынса ошондой эле алыш керек, күч келтирбей эле жаланган ушу мурун менен алыш керек, ооз менен эмес. Тил таңдайга тийип турат, дене бош болуш керек. Анан бош, күч келтирбей алыныш керек. Бул табигый дем алуу, же болбосо кытайча цзыжань хуси деп айтылат. Анан буддисттердин дем алуусу деп коет, жанагы дем алганда курсак төмпөйүп, анан дем чыгарганда курсак кичине тартылат. Даостордун деми деп коет, же тескери дем алуу деп коет. Анда демди алганда курсак тартылып, чыгарганда төмпөйөт тескерисинче. Ошондо жана диафрагма деген болот экен да. Мына көкүрөк клетка менен курсактын ортосунда. Ошонун иштеши абдан жакшы болуп, ички органдар массаж болуп, кандын келиши жакшы болуп, анан ошол ички органдардын иштешин жакшыртат. Анан дем алуу жалаң эле ден соолук эмес. Дем алуу көнүгүүлөрүн эгер туура жасаса, дем алууну абдан жөнгө салып, башкара билип, ушунчалык жай узак боло турган болуп калса, адамдын өмүрүн узартса болот деген да түшүнүк бар да.
окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда жанагы иттер мындай деп тез энтигип дем алгандыктан иттердин өмүрү кыска эле болот экен. Ташбакалар, анан каргалар узак жашайт экен. Алардын деми билинер билинбес сезилбейт да. Ошондой бир түшүнүк бар да, ушундай бир ишеним бар. Ал чындыкпы, чындык эмеспи аны текшериш кыйыныраак. Бирок ушу дем алуунун адамга болгон таасири чынында эле аябай. Кычкылтек организмге жетпей калганда өпкөнүн ар кандай ооруларына чалдыгат. Ал учурда атайын аппараттардын жардамы аркылуу дем алып калышат. Өпкө ооруларынын жеңил түрүндө спорт менен машыгып, көнүгүүлөрдүн жардамы аркылуу айыкса. Бул эми биринчи эле деген эң бул органдын эмне керектиги бул кычкылтекти. Кычкылтекти бардык адамдын бардык мүчөсүнө кан тамыр аркылуу жетилерин билесиздер. Анан эми өпкө биринчиден жабырканса, анда кычкылтектин жеткирилүүсү абдан азайып калат. Ошондо бардык мүчөлөр, ткань, клеткалардын бардыгы ушунчалык жабырканат да. Лечебный физкультуранын тиги колдонушубуз керек. Эми лечебный физкультуранын жактары абдан чоң. Ал болсо биздин ошо оорулуунун өзүнүн канчалык деңгээлде ооруганына жараша врачтар назначить этилет. Мисалы оорунун дагы 4 степени бар да. Мындай жеңил, орточо, анан күчөп, анан абдан күчөп кеткен учурлары. Ошого жараша мисалы жеңил учурларда деген абдан эле чоң мындай кыймыл аракеттүү, динамический деп коет. Ушундай кыймыл аракетти көп эметип, өпкөнү, могу дене булчуңдарын укреплять эткен упражнениялерди кошуш керек да. Анан наоборот, эң оорунун абдан күчөп кеткен учурунда, абдан жанагы эң эле татаал 4-чү степени деп дегенде, ал кезде уже адам андай кыймыл аракетти жасамак турсун, дем алып, өзү уже тамак ичкен даже ушунчалык тоскоол, катаал болуп калат да ошол үчүн. Андайда өзүнчө атайын бир сакталган, же болсо башка кишинин жардамы менен жасаган упражнениялерди жасаш керек. Эң эле основной ушул биздин жанагы өпкөлөрдүн жанагы дем алууну туура жасашыбыз керек да. Негизи мурун көп эле адамдар кээде туура эмес кылып, оозу менен дем алып ийип, же болсо тамак ичип атканда туура эмес үйлөп, ушулардын баарын токтотуш керек дагы. Мурун гана дем алуусун тренировка жасаш керек. Анан кийин тиги терең дем алып, анан демди чыгарганда ооз аркылуу чыгарып, анан ошону улам узартып, ушуну дем алып, өпкөнү канчалык көбүрөөк мындай дем алуусун тренировка жасаш керек да. И ошол мезгилде дагы жана какырыктын чыгылышы дагы оңойлоп, жеңилдеп, анан кийин какырык чыгып кетет да адамдарда. Тайзи-цюань менен чигунь адамдын оюн тазалайт, чыгармачылык дараметин күчөтөт. Экинчиден, ден соолукка жакшы таасирин тийгизет. Ошондой эле өспүрүм балдар машыкса, алардын ден соолугуна көбүрөөк пайда келтирет. Цигун менен тайзи-цюань биринчи ирет адамдын акылын тазартып, оюна жакшы таасир берет. Адамдын чыгармачылык дараметин да күчөтөт. Экинчиден, цигун менен тайзи-цюань ден соолукка да жакшы таасир берет. Анан кандай ишти кылбасак да, эгер биздин ден соолугубуз начар болсо, оорусак, анда биз баягы максатыбызды аткара албай калабыз. Макен Исаковдун оорун колдон жеңилин жерден алган санаалашы жан жолдошу Надежда Исакова учурда Челябинск шаарында балдар дарыгери, аллерголог, иммунолог болуп эмгектенет. Экөөбүз биргеликте иштеген бир кызыктуу иш болгон. Менин китебимде да жазылган ушул жөнүндө. Жана астма менен, бронхиальный астма менен ооруган балдарды алып алып ушу Кытайдын ушусун үйрөттүк, жанагы точечный массаж деп коет, анан ушу чеки тукалоосун үйрөттүк, дем алуу көнүгүүлөрүн жасаттык. Ушу бронхиальный астмада көбүнчө демдин кириши оңойду, анан чыгышы кыйын болуп калат экен да, бронхоспазм деп коет. Жанагы өпкөдөгү бронхалар кысылып калып, муунуп калат да, аба жетишпегенсиң. Ошол балдарды машыктырдык. Ошол биз эксперимент кылып, 1 жыл машыктырганын ичинде 3 эсе азайды да приступ. Анан сөзсүз азыркы медицинанын каражатында колдонуп, анан ушу көнүгүүлөрдө колдонсо, жакшы эффект берет экен да. Кытайда көбүнчө эле ошондой кылат. Азыркы замандын медицинасы менен өздөрүнүн эски салттуу медицинасын айкалыштырат, абдан жакшы эффект болот. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов да кезинде Макен Исаковдун өнөрүнө, көрсөткөн көнүгүүлөрүнө баа берип, экөө 5 сааттай баарлашып, руханий жактан бири-бирине дал келишип, көпкө чейин ажыраша албай коюшкан экен. Ошо киши 5 саат биз менен болду. Саат 5те келген, 10до кетти да.
аябай сүйлөшүп отурдук. Өтө жөнөкөй адам экен. Мен бир нерсеге ынанып калдым. Адам баласы канчалык улуу болсо ошончолук жөнөкөй болот экен. Ушу өзү кыялы мына жаш баладай таза ушунчалык адам экен. Биз аябай таң калдык. Анан балдар козу сойгон экен, баш тартылса, агай кулагын кесип мага берип атпай. Мен айттым, бала кезим эсиме түшсүн, 60ка келип калсам деле десем. Күлөт. Ошондой бир жакшы отурганбыз, ошондон кийин көрбөй калдым ал кишини. Бир эле жолу жолуктум. Бирок ошол таасир менин оюмча мага өмүр бою кала турган таасир болду. Жалаң эле мен эмес, жанымда окуучулар. Анан эмне кыласыңар дейт. Ушу сизге көрсөтүп берели деп нары Кашка сууда наркы дөңгө чыгып алып анан тайзы көрсөтүп бердик. Кичинекей балдар кылыч менен ойноп беришти. Жеңиң болсо кыздарды чогултуп алып жана веер менен жасап берди. Абдан кызыгып көрүп анан ошо веерди да мынтип ачып көргөн жерлери бар. Ошону биз камерага түшүрүп алдык эле. Ал ошондой улуу адам менен бир отурдук. Ошо кишиден алган таасир менин оюмча эң эле чоң нерсе деп ойлойм. Устаттын өнөрүнө кызыккандардын саны азыр өтө эле арбын. Алардын бири иниси жана шакирти Үсөнкан Исаков. Жаш кезинен агасынын жолун жолдоп, өнөр кесибин улантып, байланып чыга албай калган таланттуу окуучулардын бири. Агайыбыздын илими ушунчалык жогорулук. Ушу бизге азыр берип аткан илимди ийне менен кудукту каскандай чогултту да бул киши. Ушу Кытайда кыдырып жүрүп, улуу устаттарды издеп жүрүп, ал устаттар көчөдө эле жатпайт да. Ушундай мээнет менен 65ке чыкса дагы эле илим алып атат бул киши. Ошол кишинин атынан биз илим алып атабыз. Анан тайзи өнөрү бул ар бир адамга атуулга керек нерсе. Адамдын тышкы физикалык ден соолугун оңобостон адамдын жан дүйнөсүн оңойт. Акылын сергек кылат. Деги эле адамдын ички бир жанагы суроо берсеңиз, бир жан дүйнөңүз каякта деп. Адам баласы таппай калат да, жан дүйнөң каякта деп. Ушул жан дүйнөсүн табууга, жаратылыш менен мындай гармонияга келүүгө ушу тайзи өнөрү жардам берет. Тайзи цюань жана чигун менен машыккан жаштар өз оюн башкара билип, турмуштун кандай гана кырдаалы болбосун, өздөрүнүн тунук акылын тең салмактуулукта кармай алышат. Ар дайым чечкиндүү болосуң, акыл эсиң өз жайыңда, акыл эсиң чаржайып болбойт. Кандай бир суроолор мурун мен бир суроо келсе, биреме келсе, мен аны көп чече албай бат чече алчу эмесмин. Азыр болсо бат чечесиң, акыл эсиң бат чечип, ошо бат эмесин тапканга аракет кыласың да, жолун тапкан. Таланттуу актер Аскат Эрбаев да Макен Исаковдун окуучусу. Азыркы учурда жыл сайын өтүлүүчү Макен Исаков агайыбыздын 10 күндүк сборуна жыл сайын катышып атабыз. Бул пайдалуу адамга. Негизинен эле бул тайзи менен бир эле көз карашта машыккан адам болбойт да. Мунун ичинде медицина, философия, аскердик өнөрү, медитация, анан чигун жанагы ден соолукту чыңдоо гимнастикасы. Ошолор менен бүт машыгат, ошол боюнча өзүнө кабар болот да. Тайзи цюань жана чигун менен 6 жаштан баштап 70 жашка чейинки курактагылар машыкса болот. Жаш курагына чек коюлбайт. Мен өзүм 53 жашка чыктым. Тайзи цюандын пайдалуу жагын абдан эле жакшы билдим. Тайзи цюандын 24 формасын жасаганда адам 168 кыймылды жасайт да. Чыгыш өнөрлөрү чигун жана тайзи цюань менен машыгуу аркылуу адам өзүнүн акылын таң каларлыктай өзгөчө ийкемдүүлүккө келтирүү жөндөмдүүлүгүн өстүрө алат. Бул өнөр менен машыккан адамдын күнүмдүк жашоосунда ийгилик жарата алгандыгы менен мааниси чоң. Анткени өзүн бош, эркин алып жүрүүнү жогорку деңгээлде өстүрүүгө жетише алат. Мындан сырткары, чигун көнүгүүлөрү адамды жылдыздуу көрсөтүп, башкаларды өзүнө тартып алуу кудуретин өстүрөт. Мындай адамдар көпчүлүктү өзүнө буруп, жагымдуу болушат.